Бут кийимиңе маани бер. Мен армияга барган учурда анан устаздарга маани бергенмин, өзүмдүн устаздарым өзгөчө ушул Чубак устаз болсун, Абдышкүр устаз болсун, бардыгы бут кийимди жалтыратып ар дайым таза жүрөт. Буту тазанын көңүлү таза дейт го. Баягы сөз бар го, бут тазанын жүрөгү таза деген. Ошол сыяктуу бут кийимге эркектер маани берейли. Аялдар да маани берет. Армияда командирлеринен баштап бүт барды биринчи бутуңа карайт. Бутуңа карап башың мамиле кылат да. Ошондуктан буту тазанын иши таза, аркасы таза дейт го. Ошондуктан мекендештерим бутка маани берейли. Бутубуз ар дайым таза жүрсүн. Мусулмандын буту ар дайым жалтырап туруш керек. Ошондуктан да ылайлуу жерлерде, биз эми кээ бир жерлерибиз ылайдуу. Ошондуктан эме болгонго атайын ак кроссовка, ак түстөгү эмелер кийинганча болбой калат. Кара түстөгү эмелер ар дайым киремдеп тазалаганга дагы жакшынакай болот. Анан жиптүүлөр ар дайым жибин байлап жүргөнгө туура келет. Жиптүү дагы болбойт. Ошондон бут кийим тандаганда дагы биздин ушул погодабызга байланыштуу кылып, жолдорубузга, трассабызга, башкабызга байланыштуу кылып тандаган бул жакшы болуп эсептелет. Нур үстүнө нур болуп эсептелет. Мекендештерим, бут кийим тандаганды, бут кийим кийгенди эрежелерине маани берейли.